Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар жана менин каналымдын катталгандары. Бүгүн биз ашпозчунун жеке гигиенасы тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Мына алдыңыздарда көрүп тургандай, ашкана кызматкери кандай болуу керек? Ашкана кызматкерлери жумушка таза форма жана бут кийим менен келиши керек. Сырттан келген кийимдерди атайын ашкана кызматкерлерине бөлүнгөн гардеробко чечип коюу керек. Атайын ашпозчу кийимин кийип жумушка киришесиздер. Жумушту баштоодон мурда жана ар бир ажатканага баргандан кийин колду самын менен жакшылап жууш керек. Колду жуугандан кийин кургатууда ар бир ашкана кызматкеринин жеке сүлгүсү болуу керек. Же болбосо электрополотенце, же бир жолу колдонулуучу кагаз салфеткасын колдонуу керек. Ашкана кызматкерлерди дайыма тырмактарды кыска алып жүрүү керек. Ошондой эле тырмактарды лак менен боёгонго болбойт. Тамак даярдоо убагында ювелирдик кооздуктарды, сааттарды, билериктерди, иймектерди алып салуу керек. Ашпозчунун атайын кийимине төйнөгүчтөрдү такпоо керек. Тамак жасап аткан учурда төйнөгүчтөр тамакка түшүп кетүү мүмкүн. Дайыма таза форма менен иштөө, кир болгон учурда форманы дароо алмаштыруу керек. Чачты кыска алып, же болбосо чачты чепчик же бир жолу колдонулуучу шапканын ичине алуу. Атайын кийим менен эшикке чыкпоо жана ажатканага барбоо. Урматтуу окуучулар жана менин каналымдын катталгандары, мен ойлойм бул видео ролик сиздер үчүн пайдалуу болот жана жардамы тиет болушу керек. Кайрадан көрүшкөнчө.